Мандеч урматтуу райондун тургундары жана экинчи партиясынын кандидаттары. Менин элге мындай өзүмдүн этиме гана айтып турган суроомда, мисалы үчүн биз кандидат турмуш кармаканды эмелерди депутаттар шайлайбыз деп күтүп отурабыз да ким канча берет экен. Мисалы болуптур 1000, 2000, 3000, 5000 берсин. Бул бир жол берет бул акчанычы. А биз аны бир күндө жоготкобуз. А биз 5 жылга эмебизди баягы биздин өзүбүздүн турмушубузду кыйынчылыкка салып жатабыз да. Ошон үчүн биз ошол акчаны албай эле бизге иштей турган чыныгы эл үчүн жүргөн элдерге шайлабызга болбойбу деген суроода мендечи. Мисалы мен 3 баламы аябай чоң контракт менен высшее образование кылдым, дипломун салып койгон сандыкка өздөрү Москвада жүрөт. Эмнеге дегенде балдарын киргизгени, мен уже окутуп атып акчамды түгөтүп койгонмун. Мен киргизгенге, олорго төлөгөнгө парам жок. Ошон үчүн мен балдарын иштете албай жүрөм да, биз ишенip шайланган мемлекетчилер биз үчүн иштеп берсин. Кудайдан тилейм да ушуларды Şeyde biz Бundayda эже мен айтканын угуп, аябай мындай зээнинге ийди. Мына мен деген кыргызстандык жарандар мына ушундай акыбалда турабыз. Бирок билип койгула. Экономикалык өнүгүү, элдин жашоосун жакшыртуу, урматтуу эжелер, жөнүнө болуп калбайт. Бул сөзсүз түрдө жаңы команда келет, ошол команда ишке ашырат. Мисалы үчүн Сингапурда айтып берейин. Сингапур деген өлкөнү билесиздер. Өнүккөн өлкө. 1959-жылы Сингапурдун экономикалык, социалдык абалы бизден да начар болгон. Итке минген кедей өлкө болгон. 59-жылы Ли Куан Ю деген лидер келген. Мына Садыр Жапаровдай болгон. Өзүнүн командасы менен. Керери менен элге мына ушул экономикалык реформаларды баштаган. Мына 30 жылга жетпей, 20 жылдын ичинде Сингапур дүйнөдөгү эң өнүккөн өлкөгө айланды. Эл ишенди, эл колдоду, эл добуш берди, мына лидер келди. Бизде мына ушул нерсе жетишпей атат. Ишениңиздер, колдоңуздар, кулак каласа бизде өнүгүү болот.